Абдыгапар Салибаев Базаркоргон районундагы Акман айылында 1942 жылы жарык дүйнөгө келген. Өткөн советтик доордун эң мыкты жетекчиси кадрларынын бири болгон. Акман айылындагы Ленин колхозунун башкы зоотехниги, кийинчерээк партиянын Ленин райондук комитетинде инструктор болуп иштейт. Өзгөн районунда айыл чарба башкармалыгынын начальниги болуп иштеп туруп, 1978 жылы партиянын Сузак райкомунун экинчи катчысы болуп кызмат өтөп баштайт. СССРдин коммунисттик доордун комсомолдук партиялык кызматтарында такшалып, Сузак райкомунун биринчи жана экинчи катчысы болуп 15 жылдан ашуун убакыт иштеген. Каркырамиштеден ылдый түшүп кеткен зона бар да. Ошол зонаны өздөштүрүш керек болуп калып, анын жарымына жакыны Сузак районуна карайт экен, жарымына жакыны Базаркоргон районуна карайт экен. Атайын ушу чуркап жүрүп, жанагы Средас Ирсовхозстрой деген Союзда эң чоң мекеме болот эле Ташкентте. Ошондон бир ПМКны Ташкентский ПМК деп ошо Сузактын территориясына ачып туруп, ошол ПМКга бөлүнгөн каражаттын бардыгын ошол каркырамиштени, ошол зонаны өздөштүрүп, жанагы совхозго айландырып, жашыл зонага айландырып, эл ошол жерге отурукташып, ошол жерге өзүнчө кошумча элдүү пункттар түшөт деген максатта ошол иштерге катуу киришип, Абдыгапар аканын өзүнүн районуна да кылган камкордугу, башка районда жүргөн менен ошондой камкордук кылып жүрдү. Кезинде айыл чарба министрлигине чейин көтөрүлүп, өлкөнүн өсүп өнүгүүсүнө салым кошкон Абдыгапар Салибаевдин ысымын өзү туулуп өскөн Акман айыл аймагындагы жаңы салынып жаткан 500 орундуу мектепке ыйгаруу сунушун айылдык кеңештин депутаттары колдоого алып, бир добуштан макулдугун беришти. Биз, конечно, ушундай өзүбүздүн абалыбыздын колдойбуз. Ушундай эле жакшы азырда Абдыгапар Салибаевдин кылган иштерин дагы бир себеп өмүр баянынын негизинде көрүп чыкты, угуп чыкты. Негизи бул киши аябай тартыптуу инсан экен. Албетте Акман депутаттар жана калган депутаттар колдоп беребиз. Акман айылында 500 орунду жаңы мектептин Салибаев Абдыгапар Салибаевдин атын ыйгаруу боюнча колго салып коюлат. Макул дегенде колго тартылса, макул, каршы калыс жок. Мындай улуу тарыхта из калтырган атактуу инсандардын ысымдары унутта калбай, билим берүү мекемелерине ыйгарылышы өсүп келе жаткан муундарга үлгү боло алат. Эми эң жакшы иш болду. Бул деген Салибаев Абдыгапардай болуп, ошол ушунчалык эмгеги сиңип, элдин кызматын кылып, кандай жогорку даражадагы иштерде иштеген киши, ошону мектебинде окуган балдар дагы ошол кишинин жолун жолдоп, ошондой кишилерден болуп чыган жигиттер чыгабы деген жакшы ойлор менен максат менен коюлду бул иш. Эмгек кылсаң эл эскерет дегендей, мына ушундай мамлекеттин өнүгүүсү үчүн тынбай иштеген тарыхый инсандардын ысымдары түбөлүккө сакталат. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Базаркоргон району.